Саламатсыздарбы, урматтуу Жогорку Кеңештин спикери Шакиев Нурланбек Тургунбекович жана жалпы Жогорку Кеңештин депутаттары. Мен Карабаева Канымбы Исраиловна, Боордошум кайрымдуулук фондунун директору болом. Мен сиздерге 3 маселе менен бүгүнкү күндө атайын кайрылуу жасап жатамын. Себеби дегенде ар бириңиздердин кабинетиңиздерди, эшигиңиздерди каккылап кирип таппай жүрөм, көбүңүздөрдү кабинеттен таппай калам же жумушта болуп каласыздар. Ошондуктан бардыгыңыздарга ушул социалдык тармактан эле мен жалпы элдин атынан жана өзүмдүн атымдан ошо элдин сизге кайрылууларыны, сиздерге болгон 3 кайрылуусун жеткирип коюуну туура көрдүм. Урматтуу депутаттар, бүгүн биринчи маселе, бүгүнкү күндө ушул бооруну алмаштыруу боюнча социалдык тармакта күн сайын 2-ден 3-төн адамдар чыгып атат. Алардын чыкканынын себеби акча каражатын топтоп Индия мамлекетине, Турция мамлекетине барып бооруну алмаштырууга каражатты топтоо маселеси боюнча чыгып атат. Ал эми Турцияга мамлекетине баруу үчүн боорду алмаштыруу үчүн $50.000 жакын акча кетет. Эгерде башка боорунан башка дагы оорулары, өнөкөт оорулары болсо, андан да көп сумма талап кылынат. Ал эми Индия мамлекетине бүгүнкү күндө ошол бооруну алмаштыруу боюнча 30.000-ден 35.000-ге чейинки долларлык каражаттар сарпталып жатат. Ошондуктан урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары, социалдык тармакка акчасы жетпей, айласыздан ошол муңкурап калган, колунда жок үй бүлөлөр кайрылып атат. Себеби дегенде бул боор оорусу аябай тажал оору, айлап жылдап дарыланышат. Ар бир сатып алган дарылары, ар бир дарыланган ичкен дарылары өтө кымбат баада. Булар ушунчалык дарыланып, акырында ошол дарылардын таасири болбой калган кезде ошол адам аябай арыктап, ичине суу толуп, өңдөрү карарып, сүйлөгөнгө алы келбей, чоң зара кичине заралары чыкпай, ошол жалгыз эле бир адам ооруса, анын үй бүлөсү, бала чакасы, тууган ыругу толук кошо ооруп атат. Ал эми бүгүнкү күндө биздин Боордошум кайрымдуулук фондуна кайрылган канчалаган адамдар бүгүнкү күндө акчасы жетпей, акчасынын каражатын топтой албай, бул дүйнө менен кош айтышып өтүп кеткен адамдарыбыз да аябай көп болуп атат. Бул өтө өкүнүчтүү көрүнүш. Ал эми бүгүнкү күндө дагы бул бизге кайрылып, биздин коомго кайрылып акча топтогондорду гана мен айтып атамын. Ал эми бизге окшоп адамдарга жардам берип алып барып операция жасатып келген коомдор аябай көп. Алардын эсебин биз алган жокпуз. Бүгүнкү күндө дагы бизде 8 адам Индия мамлекетинде акча каражатын топтоп, ыйлап ошол жакта сыздап жатышат. Качан эле кыргыз өз баласын, өз кызын чет мамлекетте таштады эле. Ошондуктан мен сиздерден бүгүнкү күндө кайрылып өтүп, ушул кайрылууну жасап атам сиздерге. Урматтуу депутаттар, ушул аз камсыз болгон жакыр үй бүлөлөрдөн боор оорусун алмаштырууга чет мамлекетке кетип, ушул акча каражатын топтоп жаткан үй бүлөлөргө ушул мамлекеттик бюджетти даректүү бөлүп берүү, ошону даректүү иштетүү бардыгы сиздердин көзөмөлдөрүңүздө. Ошондуктан бүгүнкү күндө ошол операцияга муктаж болуп жаткан адамдарга материалдык акча каражатынан жардам берүүңүздөрдү суранабыз. Себеби дегенде бүгүнкү күндө ошол боор оорусу, цирроз оорусу, бөйрөк алмаштыруу менен бүгүнкү күндө аябай көптөгөн адамдарыбыз өтүп кетип атат. Бул өлүмгө алып барган оору болуп атат. Бул жагдайды сиздер көрүп турасыздар. Көрүп турсаңыздар дагы көрбөгөнгө салып коюп атасыздар. Урматтуу депутаттар, ушунча адамдар бүгүнкү күндө ушул оорудан өтүп кетип атышат. Алардын убалы кимге? Келиңиздер ушуларга жардам берейли, ушуларга бюджеттен акча бөлүп берейли. Эч жок дегенде самолеттун акчасын алып бериңиздер, бөлүп бериңиздер. Эч жок дегенде операциясын жарым акчасын берейли. Мамлекеттик бюджеттен аз камсыз болгон үй бүлөлөргө бөлүп бериңиздер. Адамдар аябай кыйналды. Бүгүнкү күндө ушунчалык ошол боору ооруп жаткан адамдар бүгүнкү күндө мамлекеттин каражат бөлүп берүүсүнө, чет мамлекетке барып операция болуш үчүн мамлекеттин акчасына аябай муктаж болуп турат. Ошол маселени да караңыздар. Ал эми экинчи маселе болсо, бул бүгүнкү күндө ошол Индия мамлекетинде боорду алмаштыруу, бөйрөктү алмаштыруу, деги эле бардык медициналык операциялар башка мамлекеттерге караганда баасы жагынан арзан болуп атат. Ошол себептен бүгүнкү күндө биздин жарандарыбыз баасына карап Индия мамлекетине көп
барып атышат. Ал эми Индия мамлекетине ковид убагына чейин биздин Кыргызстандан жумасына 3 жолу 2 жолу самолеттор уччу. Анда самолеттордун билеттери арзан болчу. Ал эми ковидтен кийин бүгүнкү күндө жумасына 1 жолу ал дагы студенттерди ташыган самолет болуп атат. Аэрономад деген авиалиниялар бар. Бир гана ошол авиалиния каттайт. Бүгүнкү күндө самолеттун билети $380 чыгып кетти. Ал эми операцияга бара жаткан адамдар тыйындап элдерден 50 сомдоп, 100 сомдоп, 20 сомдоп, студенттер 3 сом салган кездери болот. Ошентип кашыктап топтоп атышат. Кээ биркилердин операцияга акчасы жетет, ал эми самолеттун билетин алганга акчалары жетпей жатат. Ошол Индия мамлекетине учкан авиабилеттердин баасыны ошолорду көзөмөлгө алып, бүгүнкү күндө арзандатканга жардам бериңиздер. Самолеттун билети Турцияга 6 саат учкан самолеттун билети $280–300 болуп атат. Ал эми 2 саат 45 мүнөт эле учкан Индия мамлекетине учуучу самолеттордун билети $380 болуп атат. Ал дагы жумасына 1 эле жолу учат. Урматтуу депутаттар, ушул маселени дагы чукул карап, оорукчандарга жардам иретинде билеттердин баасын арзандатып бериңиздер. Ал эми үчүнчү маселе, 2 жылдан бери мен жана ушул жалпы жарандык коомдор ушул боорду алмаштыруу мыйзамына толуктоо өзгөртүүлөрдү киргизип, боорду алмаштыруу практикасын Кыргызстанга алып келүү үчүн мыйзамды толуктоо өзгөртүүлөрдү киргизип кабыл алып бериңиздер деп суранып келе жатабыз. Буга чейин Ишеним партиясынан Темирбаева Миргүл деген депутатыбыз айым көтөрдү эле. Андан бери да 2 жыл өттү. Бүгүнкү күндө ушул мыйзам кабыл алынбай турат. Жакында сиздер каникулга кетесиздер, урматтуу депутаттар. Ушул оорукчан адамдар, бул адамдардын үнү мен аркылуу сиздерге жетип атат. Себеби дегенде бул адамдар оорукчан адамдар. Бул адамдар өздөрүнү эптей албайт, тамак ашын иче албайт, сөөгүнө эти жабышып, бүгүнкү күндө акыбалы өтө оор. Алар пикетке да чыга албайт, алар сүйлөй албайт. Ошолордун убалы кимге, ошолордун тагдырыны ойлоп, бүгүнкү күндө менин койгон 3 талабымды аткарып бериңиздер, урматтуу депутаттар. Бул жалпы оорукчандардын суроосу. Ушул биздин кайрылуубузду, менин кайрылуумду туура кабыл алып, бизге тез арада ушул 3 маселени чечип берүүңүздөрдү суранабыз.